Спорттун айланасында кызыктуу маек курган бул спорт тайм көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы кутмандуу кечиңиздер менен. Кызматыңыздарда Гүлзада Жолдошова. Алгач эле бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келген кадырлуу меймандар менен тааныштырып өтөйүн. Бүткүл дүйнөлүк кулатуу эр таймаш федерациясынын президенти Руслан Кыдырмышев, Бүткүл дүйнөлүк кулатуу эр таймаш федерациясынын вице-президенти Рафик Мамбеталиев, ошондой эле Бүткүл дүйнөлүк кулатуу эр таймаш федерациясынын 3 жолку чемпиону, 5 жолку Кыргызстандын чемпиону, грэпплинг боюнча Америка Кошмо Штатынын Нью-Джерси шаарынын чемпиону Жумабек уулу Актилек. Саламатсыздарбы дагы бир ирет. Кутмандуу кечиңиздер менен маанайыңыздар кандай? Маанай эсен бүгүнкү күндө аябай жакшы, эште да бир жакшы күн тийип турат. Ошентип жаңы жылдан келип ушулерди коноктоп турган кезегибиз. Рахмат. Сиздерди дагы келип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жалпы НТ Спорт каналынын атынан биз сиздер менен сыймыктанабыз. Сиздердин ополтоодой ушул кыргыз спортуна кошуп жаткан салымыңарды эч талбай айта бермекчибиз. Эми алгачкы эле суроом ушул Руслан мырза сизге багытталмакчы. Бүткүл дүйнөлүк кулатуу эр таймаш федерациясы тарабынан юбилейлик ВЭФ Global One турнири болуп өттү да. Ошол турнирде чындыгында эл абдан көп болду. Канчалаган көрүүчүлөр сыртта калган учурлар болду. Ушундай деңгээлге кандай жолдон улам жеттиңиздер? Эми ал деңгээлге жетип ушу эл арасында ушал бир кадыр баркы ээ болуп, ушунча элден ушуну бизден өткөзүп аткан мелдештерибиздин келиши бул бирден бир себеби биздин бул, мен ойлойм, ушу 3 жылдан бери келип акырындан өткөзүп, ушу биздин ишибиздин жыйынтыгы десем жаңылышпайт болушум керек. Анткени чындап келгенде ушунча ушул 3 жылда биз 45 турнир өткөзүп турбуз. Негизи 45 мелдеш өткөзүп, эл аралык 45 мелдеш өткөзгөндөн кийин ушу 45 мелдеште ар бир мелдеште бир чемпиону пайда болот экен. Ар бир мелдеште бир элге жагып калган бир нокаутер деп бир спортчу пайда болот экен. Аны мен айтар элем, ушул биздин кулатуу эр таймаш федерациясында аябындай Кыргызстанда жылдыздар пайда болсо мен калп айтпайт болушум керек. Анткени чындап келгенде биздин бүгүнкү коноктор эле, мисалы Жумабек уулу Актилек деген эле турнир өткөзүп эле Жумабек уулу Актилек чыгат десе эле, чындап келгенде ушул спорт ордосуна адам батпай калышы мүмкүн да. Ал эми юбилейдик турнир жөнүндө айта кетсек, чындап келгенде ал күнү бул турнирге Кыргызстандын эң мыкты жана Кыргызстанга аты таанымал спортчуларыбыз катышкан үчүн мен ойлойм, баягы ар бир өзүнүн күйөрмандары, ушу жакшы көргөн, спортту жакшы көргөн, ошо спортчуну жакшы көргөн адамдар келип эле кичине ушундай бир адам кире албай көп ошондой кичине ызычуураак болуп кетти деп койсок. Жакшы. ВЭФ Global One'ду баягы титулдук таймашта Кылычбек Саркарбаев менен египеттик Мухаммед Алинин баягы таймашына күбө болдук да. Ошол жерде баягы египеттик Мухаммед Али утушка ээ болду эле. Бирок баягы таймаштан кийин анын утушу жокко чыгарылган экен да. Эмне себептерден улам? Эми бул профессионалдык спорт болгондуктан бул биздин эле, мисалы, биздин спортчу, биздин мушкер деп туруп эле биздин федерациябыздын атынан урушун жокко чыгарып салган жокпуз. Анткени бул биз ошол турнирден кийин эле 2 сааттан кийин эле америкалык жанагы Шердок аттуу порталда булар сразу регистрация кылып, уже Кылыч Саркарбаев утулду деп чечим менен кетип калды да, результатчы. Анан бирок бул бизде гана эмес, бул UFC'си болобу, Америка, Европа, Россияда болобу, бул айтылгандай эле практикуется, что баягы ошол мушкердин командасы мисалы көрүп, ушу судьянын чечимлерине биз макулдугубуз эмес деп туруп официалдуу түрдө кат жазышат. Ошол турнирден кийин эле бизге официалдуу түрдө кат келди. Ал кат биз эле чече бербестен, мисалы биз чечип, ооба бул болбой калды, чечим туура эмес болуп калды десек, эл түшүнбөй калышы мүмкүн, а булар өзүнө тартып атат деп. Ошондуктан биз ар бир видеосу менен кошулуп туруп, биз Россия болобу, негизинен биз Россияга жөнөтөбүз. Ар бир видеосу менен чечмелеп, ушу биз чындап келген ушу протест болду, ошону карап берсеңиздер деген сунуш менен жөнөткөндөн кийин алар официалдуу түрдө очколордон бери санап, ар бир баягы рефери болобу, судьясы болобу, ошонун кылган иштерине өзүнүн описаниясын жазып берип,
ошондойдун негизинде апелляциянын негизинде ушу Кылыч Саркарбаев менен Муhammed Алинин өкмөт ортосундагы беттешүү жокко чыгарылып, баягы аңча айтылганда no contest болуп калды, несостоявшийся бой болуп калды. Бул негизинен баягы алардын түшүндүрмөсүнө караганда бул негизинен бул реферинин катасы. Биринчиден бул ортодон Кылыч Саркарбаев бир туура эмес кыймыл кылып алгандан кийин Али чыгып туруп, мен согушпайын деп туруп 2 мүнөттүк аралык болуп кетти да ортосундачы. Ошондо мындай айтып калды, ошондо 2 предупрежденияден кийин эле биз кыйнап эле согуштуруп койдук да, эми ушунча келдиң, эми мушташып кой деген эле болду да. Анан ошону айтканда негизинен профессионалдык этика боюнча Мухаммед Алин бойдон снимать этип салыш керек эле деп туруп, бул биринчиси болду. Экинчиси болгондо бул баягы арт жагына 2-3 баягы уруу ийгенден рефери баягы бойду токтотуш керек эле, анткени это неправильный действие болуп калды деген сөз менен ошого баягы тактап бул бой должен быть несостоявшийся деген вердикт чыгарып бергенден кийин биз Америкага жөнөтүп, ошо Шердокто да оңдошуп, бой несостоявшийся, бирок мындай беттештер албетте бул реванштык түрдө болуш керек. Эми мен ойлойм 2018-жылы бул өлкөнүн беттешин кыргызстандыктар көрө алышат. Эми кимиси ката кетирди? Эң биринчи бул жерде эки эле маселе. Эң биринчиси биздин күйөрмандарга биз айтып кетчү нерсе, бул жерде биздин бүткүл дүйнөлүк кулатуу федерациясы ачылгандан баштап таза, ачык, бирөөнү тартып же биздин мушкер же башка конок мушкер деп андай жок. Бул маселе чечилген. Бул жерде тордун ичине 2 мушкер кирет. Экөө тең жакшы мушташ көрсөтүш керек. Анан эң күчтүүсү жеңиш керек. Ошон үчүн бизде жанакындай рефери бар, бизде ошондой комиссия бар, ошолор чечим чыгарыш керек. Анан бул жерде түшүнбөстүк пайда болуп кетти. Анткени тиги Египеттин мушкери дагы ичине өзүнүн орой мүнөзүн көрсөттү. Биринчиден биздин мушкер дагы туура эмес 1-2 кыймыл жасап, бул жерде талаш боло турган маселе жарылып калды. Бирок биз айтып кетелик, Кулатуу Эр-Таймаш федерациясынын атынан бул мушташты Кудай буйруса, мына президентибиз айтып атат, 2018-жылы биз уюштуруп бергенге даярбыз. Элдин баары суроо туулуп калды да, ачык калбаш керек да. Бирөө келип жеңиш керек. Бирөө келип ошол биздин федерациясынын чемпиону деп аталыш керек. Анан Кудай буйруса 2 мушкер тең даярдык көрсө, келип өздөрүнүн мушташын көрсөтсө, мен ойлойм жакшы бир жыйынтык чыгарабыз деп. Ошол эле таймаш боюнча сиздин жеке оюңуз кандай? Менин жеке оюм, бул жерде жанакындай түшүнбөстүктөр пайда болуп кетти, бирок бул деген спорт. Бул жерде тигил жеңди, бул жеңди деп айтыш кыйын. Бул жерде эң татыктуусу жеңиш керек. Эки жактан тең ката бар, экөө тең кетирди. Анан ушундай маселе жаралды. Жакшы. Ушул эле WEF Global 10дон кийин эле WEF Selection турнири Арашан айылында болуп өттү да. Ушул айылдарга көбүрөөк басым жасап жатасыздарбы? Же региондорго эмне себептен ушул Арашан айылында болуп өттү? Мисалы биз жылына бир жылда бир же эки жолу Ош областында, же Жалал Абад, Талас, Нарын областында, же Көл областында баягы обязательно айтканда турнир өткөзүшүбүз керек да. Анткени ар бир областтын биздин жетекчилери бар, ар бир областтын президенттери бар. Анан ушул Чүй областында өткөзүп турган турнирибиз ушу айтылгандай эле 15-декабрга туш болуп туруп, ушул Арашан айылында Газпромдо баягы өзүңөр билгендей, өзүңөр көргөндөй эл аралык чоң турнир өткөзүлдү. Мен кошумчалап коеюн, кечиресиз. Бул жерде биз эмне үчүн региондорду алып атабыз? Анткени Бишкекте эле өткөрө берсек, ошол эле жаш балдар келет, ошол эле биздин тургундар келет. Анан көп жерлерде жаш балдар, спортко кызыккан биздин келечектеги муундар көп көрө албай, катыша албай калып атат. Ошон үчүн жанакындай региондордо көбүнчө айыл жергесинде эң биринчи биз бул федерацияны ачканыбыз, бүткүл дүйнөлүк Кулатуу Эр-Таймаш деп жаш кыргыздын балдарын спортко үндөө, жакшы жакка тартуу, кылмыш кылып, арак ичип, тамеки чегип, уруу кылгандан көрө, баңгизатка аралашкандан көрө спорт менен башкысын. Жакшынакай моундай спортсмен болуп, мушкер болуп, биздин Кыргыздын желегин көтөрсө, келечекте Кыргызстандын атын чыгарса, бул жакшы нерсе да.
чем жанакынтип көчөдө самсалап түн ичинде арак ичип мушташып кылмыш кылгандын ордуначы. Анан ошон үчүн ошого биз көбүрөөк басым жасап атабыз. Эми буюрса мен ойлойм 3 жылдын ичинде биз көп жумуш жүргүздүк. Ошол эле жерлерде, ошол эле региондордо ар бир областка өзүбүз чыгып, элдин астына сүйлөп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн конокко чакырып, биздин федерацияга кол кабыш кылып, жардам берип, жаш балдарды спортко үндөп, сергек жашоого чакырганга. Жакшы. Эми ушул учурда ВФТин турнирине катышуу көпчүлүк спортчулардын баягы максаты, баягы кыялы болуп калды десек да жаңылышпасак керек. Кандай жолдордон улам катыша алышат спортчулар? Ассаламу алейкум кыргыз элим, баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен. Мен айтып кетерим, азыр ушу жаштар буга азыр биз жакта спорт өнүгүп атат, бой вес ВФ. Анан бул сразу эле ВФК чыгыш кыйын, селекшн деп отборочный турнирлерди утуп, анан профайтты утуп, анан чыгат баары эле. Биз да ошентип чыкканбыз. Баары эле азыр жаштар көп эле сразу эле ВФК чыксак деп баары эле оңой ойлошот. Конечно, бул ВФК чыгыш аябай кыйын. Баары турнирди утуп, кругойду утуп, анан чыгыш керек да. Бир чемпион айткан экен да, мен күн сайын утулууга душар болом, мен ошол себептен чемпионмун деп. Сиз ошол чемпиондукка жетүүдө кандай кыйынчылыктардан өттүңүз? Мен үчүн бул чемпиондук болуш аябай кыйын болчу. Мен 2008ден бери урушам, бой вес эле. Кыргызияны 5 жолу уттум, көп жака барып урушуп келдим. Спорт ар кандай болот, утуласың, кээде утасың, кечке эле ута бербейсиң. Мен деле утулган кездер болгон, күчтүү турнир. Ошол биз азыр президентибиз Руслан байке, Кыдырмышев Руслан байке чоң рахмат ушунча турнирди өткөрүп берип, ушундай бизге жакшы жолдорду ачып бергенине. Ошентип эл таанып, жер таанып атабыз ушул спорттун аркасынан. Ошол. Ал эми ушул ВФТин турнирлеринде утушка ээ болгондо акчалай сыйлыктар болобу же жөн гана ошол шердоктогу баягы көрсөткүчтөрдү жакшыртуу максатында катышасыздарбы? Конечно, бардык турнирлер бул чоң турнирлер болот. Ал айта албайм канча берет, канча деп. Бирок шердок да болот, акчалай сыйлыктар болот. Жакшы, жакшы. Бул жерде мындай да кошумчалап турган сөз бар. Ар бир кыргыздын жигити мен деген эртеңки күнү келечекте Кыргызстандын желегин желбиретем десе, бул бизде мындай да келип эле торго түшүп эле мушташ эмес. Бул жерде көп ыкмалар бар, көп каражат керек, көп машыгуу керек. Бул жерде эң биринчи бул эрежесиз эр уруш, эр таймаш. Бул жерде эң биринчи ден соолук керек. Анан бул жерден биз дагы ар бир мушкерди чыгарышардын астында анын ден соолугун текшерип, кандай шартта мушташ алат, эртеңки күнү сага да жооп беришибиз керек да. Эми Кудай сактасын, андай жаракат катуу албасын, бирок аны албаш үчүн көп машыгуу керек, көп эмгек керек. Эми ак тилекте эле кече эле келип чемпион болгон жок, бул канча жылдан бери мушташып, ошол ар бир мушташып уткан сайын, утулган сайын бул тажрыйба алып атты да. Ошонун негизинде анан кийин жанакындай жакшылык, жакшы деңгээлге чыгып атышат да. Анан мен дагы үндөп кете элем, келип эле мушташып бир жолу утуп алып, анан ошо менен мен чемпионмун деген болбойт. Бул чемпион болгон күндө дагы бул көп машыгуу, көп эмгек, көп тер маңдай кетет да. Ошого чакырат элем да. Жакшы. Эми баягы ВФТин жогоруда айтып өттүңүз, көптөгөн турнирлери болуп өттү депчи. Ошол турнирлерге көрмандык кылып, баягы акча каражатынан жардам берген бизде эр азаматтар да болсо керек. Эми баягы орусча айтканда спонсорлор деген суроо болуш керек да, э? Эми азыркы кезекте чындап келгенде биз жылына баягы жылдын аягында жыйынтыгын чыгарып атканда жылына бир 8 миллиондон ашкан акча каражаты коротулат экен да. Бул эми баягы көбүсү айтып калышат, булар бизнеспи, ушунча ушунча эл жана өзүңүз айткандай эле ушунча киши батпай калат, залдын баары толуп калат дегенде, чындап келгенде ошол кирип ошо билеттен түшкөн каражаттар ошол баягы эле ошол спорт ордосунун эмеси бар, арендасы бар. Ошол эле жанакы
светомузыкалары бар, тияк бияктарда. Ошонусу акталса биз жакшы чыгып кеттик деп айтып коебуз да. Чындап келгенде ушунча бир келгенде бир чоң турнирге 30тан ашуун делегация келет. 40ка чейин, 30тан 40ка чейин. Ар бирөөнүн жатаканасы керек, ар бирөөнү багыш керек, тамагын бериш керек, суусун бериш керек дегендей, ар бирөөнүн жанагы учак жана самолеттердин билеттерин төлөп бериш керек дегенде, эң негизги баягы боло турган, коротула турган каражаттары баягы бир федерациянын мойнунда да, азыркы кезекте. Биз азыркыга чейин чындап келгенде өз федерациябыздын каражаттары менен азыркы кезекте турнирди өткөзүп келе жатабыз. Чындап келгенде өтө кыйын. Бул бир турнир өткөзүп туруп эле, мисалы, ушу Кыргыз элине бир жакшы турнир өткөзүп берди. Ушу биздин эле спортчуларыбыз ар кайсы мамлекеттерде барып алып мушташып эле эмите бербештен ушул ар бир кылып аткан баягы машыгуусу өтө чоң жумуш да. Ушу чыгып Кыргыз эли алдында ушу Кыргыздын желегин көтөрсүн. Ушул кыргыз жигиттерибиз, кыргыз эли таанысын деген эле аракетибиз чындап келгендечи. Мен ойлойм бул эми биздин коллегалар эле, мисалы, Америкадагы UFC дегендер барбы? Алар мисалы чоң каражат таба алышат. Анткени мисалы аларда бизде эмгиче колдонулат баягы платный трансляциялар дегендер бар. Чоң спонсорлор деген бар. Бизге эмгичиликке каршы чындап келгенде спонсор башында бир-экөө болду эле, андан кийин эле спонсорлор арасаң бир сөз айтышат. Өзүңөр бай федерациясыңар, силерде өзүңөрдө акча жокпу деген баягы сөздү угуп каласың да. Анан акыры айла жок, бир айттык, эки айттык, акыры сурабай да калдык. Ушу Кудайым буйрса баягы биздин руководствого, ушу биздин жетекчиликке Кудай өзү күч берсин, ушул турнирлерди токтотпостон алдыга дагы да пландар көп, андан да көп турнир өткөзөбүз деп айтып кетер элек да. Ал эми ошол сиз айтып атпайсызбы, көп каражат кетет депчи, ар бир турнирди уюштурууда. Эми ошол каражатты кайдан аласыздар? Эми мисалы мен өзүм деле мисалы жеке ишкермин. Бул өзүмдүн бир мисалы спонсор берет эле дегенде көп убакыттарда мисалы кээ бирлер мисалы кээ бир организациялар жылына бир турнир өткөзүшөт. Ушул бир жыл даярданып, бир жыл спонсорлорго чуркап баягы өткөзүшөт да. Биз мисалы айта келчи нерсе жылына бир 20 турнир өткөзүп атабыз да, жылына. Анан 20 турнир бул 2 жума, мындай ойлоп көргөндө 2 жумада бир турнир өтөт экен биздикичи. Анан азыркы кезекте баягы өз жетекчилер, мисалы мен, Рафик Саурбековичтер баягы колубуздан келген, чөнтөгүбүздөн чыгарып туруп эле ушул спортту өнүктүрүп аткан кезегибиз болот азыркы кезекте. Бирок мен ойлойм, баягы чоң ишеничим бар, кийин баягы чоң компаниялар болобу, келечекте ушул канчалык биздин спонсорлорубуз көп болсо, мисалычы, бирөө эле келип эле мисалы мен рингдин ортосуна коюп бергиле, мен ушул силерге бир 5 миллион сом берейин десе, анда ошондон баштап эле биздин спонсорлор, биздин спортчулардын гонорарлары көбөйөт, ошого жараша. Ошончолук бизге Бразилия болобу, Мексика болобу, ушул чет мамлекет, алыс эле мамлекеттен чоң биздин атаандаштар келе башташат. Мисалы Бразилиядан чыгарсаң, мисалы бизге 5 миллион доллар төлөсөң, кечирип койгула, биз келе албайбыз деп коет. Билети менен келгенде бир спортчу эле Бразилиядан алып келиш бир 10 000 долларга туруп калат. Ал айтылганда мисалы 5 мүнөткө жетпеген бой болуп калышы мүмкүн да, баягы беттеш болуп калышы мүмкүн. Эл аны билбей калат. Бул ушунча учуп келди, тренер менен ушунча келди депчи. Анан баягы чоң ишеничибиз бар негизи. Бул профессионалдык спорт болгондуктан ушул бир чоң компаниялар же ушул спортко баягы действительно күйөрман, колунда бар адамдар жардам берет деген эми чоң ишеничибиз, үмүтүбүз бар. Жакшы. Эми сиз уюштуруучу катары сиздин оюңуз бул боюнча? Жок, бул жерде биз айтып атпайлы, 3 жылдан бери көп таймаштарды өткөрдүк, баары баштан өттү. Кемчиликтер болду. Ошол кемчиликке жараша биз дагы аракет кылып аттык, баарын эмкиде андай кемчилик калтырбаганга. Анан буйруса мен айтып атпайм, бул жерден бизде азыр эң биринчи маселе акча эмес, эң биринчи маселе биздин спортчуларды экөөнү торго киргизип коюп эле мушташтырыш эмес. Биздин оюбуз, максатыбыз келечекте биздин кыргыздын жигиттери мына быйылдан баштап башка чет мамлекетке барып биздин желекти көтөрүп атышат.
бул эң чоң сыймык, эң чоң жетишкендик. Кече эле ак тилек барып Украинадан мушташып, Франциянын мушкерин жеңип утуп келди. Кече жакында Дубайга барып, биздин жигитибиз да барып мушташып келди. Бул мындай да бир спортсменди алып чыгыш үчүн анын ар бир деңгээлин көтөрүш керек. Үйдө мушташкан башка, чет мамлекетке чыгып, башка аренада, башка деңгээлде, башка эл менен, башка көз караш менен мушташ, ага да өзүнчө психологиялык даярдык керек. Аны да ошол ар бир мушкер өткөрүш керек да. Ошон үчүн азыр биз аракет кылып атабыз, жетекчилик отурган сайын, сүйлөшкөн сайын ушу биздин жигиттерди колдон келсе башка мамлекетке, чет мамлекетке алып барып, кыргыздын атын таанытып, кыргыздын ушундай жигиттери бар, баатыр жигиттери бар деп көрсөткөнгө аракет кылып келе жатабыз. Ошол Эми GFC менен WEF'тин кандай айырмачылыгы бар? Балким ошол салмак категорияларында айырмачылыктар барбы? Эми мен ошол суроого жооп берип коеюн. Баягы көп айтып калышат GFC менен кандай айырмаңар бар депчи. Мисалы GFC'ден бул эми жаш күч деген клуб бар, атактуу клубубуз бар, жакшы клуб абдан. Эми бул клубтун өткөзгөн турнири булчу. Ошондой эле баягы Москвада Эмир деген клуб бар. Эмир FC дешет. JFC болсо, Таймурас FC, TFC деп өткөзүшөт, Айкөл FC деп өткөзүшөт. Баягы ар бир клуб баягы өзүнүн атына FC'син Fighting Championship деп кошуп туруп, баягы жылына бир болсо да бир турнир өткөзөлү деп, баягы өзүнүн аракетин көрүшөт деген сөз да. Эми баягы мен айтар элем, бул клубный турнирлер мисалы жылына бир өткөзүлсө, жанакы башында айтылгандай эле биздики бүткүл дүйнөлүк федерация деген атыбыз бар дагы, ошол наамыбызды биз баягы бүткүл дүйнөлүк деген статусту кармаш үчүн биз деген баягы жылына бир турнир өткөзүп коюп туруп жата берген биздин үчүн болбойт да. Биз ошон үчүн бул турнирди айтылгандай эле Кыргызстанда гана эмес. Мисалы биз турнирди Иранда өткөздүк, биз турнирди Москвада 4 рет өткөздүк, Өзбекстанды өткөздүк, Казакстанды 3 рет өткөздүк. Баягы биздин турнирлерде улуттук спорт болсо дагы Кулатуу Эртаймаш деп. Биз ошону дүйнөлүк статусту кармаш үчүн биз Кыргызстанда гана эл аралык турнир өткөзбөстөн бул чет мамлекеттердеги өткөзүп турушубуз керек да. Мен айтар элем, бирок негизи бул эң негизги биздин айырмачылыгыбыз бул биз федерация катары мисалы любительский турнирлерди өткөзөбүз. Баягы кичинекей жаш балдарды баштап жанагы юниор кадеттерден бери ошол жактан ошондой турнирлерди өткөзүп, ушу региондордо өткөздүрөбүз. Нарыны, Ош болобу, ар бир региондогу мисалы баягы кыйын өтө таланттуу балдар бар. Баягы силер айткандай мага бир жолу көчөдөн келип бир спортчу сурайт дейт. Руслан байке, баягы Кулатууга кантип чыксак болот, ВФК чыгыш үчүн сиз менен тааныш болуш керек экен деп туруп бир суроо берип калды эле да магачы. Аны мен ойлоп койдум. Көп спортчулар действительно ошентип ойлойт экен. ВФК чыгыш булар көбү үчүн баягы ак тилектер бул UFC'ге чыгып жүргөндөй эле сезилишет экен. Булар эми биздин Кыргызстан спорттун жылдыздары да. Анан биз федерация катары ушул эң алыскы Базар Боргон айылы боло, ошол жакта болсо дагы эл аралык турнирлерди өткөзгөнгө баягы аракетибизди кылабыз. Ошол жактан мисалы ошол эле Жалал Абадтын эң мыкты мушкери болсо дагы кел ушу балдардан кошолу, шанс берели деген эле ой менен биздин эң негизги максатыбыз биздин федерациянын айырмабыз баягы клубный турнирлерден. Бизде кичинекейинен баштап ар бир спортчуга, ар бир региондордон баягы шанс берүү, шарт түзүп берүү да. Биздин эң негизги максатыбыз, мен ойлойм, бул эң негизги айырмачылыгыбыз ушунда депчи. Жана ошондой эле баягы биздин азыркы кезекте айтып кеткен нерсе, биздин азыркы кезде Кулатуу Эртаймаш федерациясы элде ВФ деп билип калган федерациябыз. Орто Азияда эң мыкты федерациялардан, эң мыкты федерациянын бири эмес, эң мыкты федерация десем, мен жаңылышпайт болушум керек. Аны биз өзүбүз деле, биз ушундай деп өзүбүздү баягы чоң деңгээлге чыгарып алган жерибиз жок. Мен мисалы жакында эле Грозныйга баягы Рамзан Кадыровдун чакыруусу менен барып, биздин мондай чемпиондук курулушту белек катары берип, неге дегенде бул чындагында Чечня, Россияда гана спортко көмөктөшүп болсом, бул чындап келгенде баягы Кыргызстанда болгон турнирлерине өзүнүн спортчуларын жөнөтүп, баягы медиа жактан болобу, каяк жактан болсо колдоо көрсөтүп жүргөн адамдардын бири негизи Рамзан Ахматович Кадыровчу.
Анан ошо жакында эле бир жума мурун Грозныйдан келдик. Анан ошол жактан Москвадан болобу, кайсы мамлекеттерден болуп келеби, чындап келгенде ар бирөө келип айтышат. Чындагында ВЭФ организациясы азыркы кезекте Орто Азияда эң мыкты организация деп айтышат. Жана ошондой эле телевизордун окуганда Матч Боец деген каналдан угуп отурсак, эки комментарий кичине талаш болуп кетти. Российский бир организация болчу, кыргыз биз мушкерчип атканда ушул ВЭФтен представители бул, анткени бул ВЭФ азыркы Азияда эң мыкты организация деп айтса, жанда бирөөсү айтып калды. Эми баягы орусча айтканда, может быть, бирок мен ойлойм, One FC деген бир организация бар. Бул дүйнөдө эң бир кыйын организациялардын бири да. Ал дүйнө жүзү боюнча десяткага кирген организация. Кимиси ВЭФ жакшыбы же One FC жакшы деген баягы экөөнүн талаш болуп кеткенде, мен көрүп отуруп айтып койдум, если Азияда One FC же ВЭФ жакшыбы деген талаш туулуп атса, биз, значит, ишибизди баягы Кыргызстан гана эмес, дүйнө жүзүнө баалап билип атат деп баягы ойлоп койдум. Жакшы. Рафик мырза, сиздин оюңуз? Бизде жанакындай атайын уюштурулган иш-чаралар, иш мерчемдери алдын ала түзүлүп, ар бир спортчунун бардык жагынан төп келишкен, машыгуусу дагы, ден соолугу дагы. Анан көбүнчө мен дагы жыл айтып кетейин, жаш балдарды биз спортко тартып атабыз, үндөп атабыз. Жакында эле Арашанда биз өткөрдүк, жаштар баңгизатка каршы деген девиз менен. Бул жакшы нерсе да. Анткени айыл жергесинде башка кыларга эчтеке жок. Кечинде эмне кылышат? Же жакшынакай спорт зал жок, же машыга турган жерлер жок. Анан көбүнчө ушундай биз спортту, эр таймашты даңазалап, көрсөтүп, ошого тартып, анан жаш балдардын кичине аң сезимин ойготуп атабыз да. Бул жакшы нерсе да. Экинчиден, эми кулатуу эр таймаш федерациясы мен дагы эле ойлойм, Кудай буйруса, бул 2018 жылы дагы көп иш-чараларды өткөрөбүз. Мына Руслан айтып кеткендей, бир эле Кыргызстанда эмес, колдон келсе башка мамлекеттерге барып, биздин ошол кыргыздын улуттук оюнду даңазалап, ошол мамлекетке биз көрсөтүп, айтып, тартуулап берип атабыз. Бул жакшы нерсе да. И ошол эле кыргыз улуттук оюнун башка мамлекеттин мушкерлери таанып атат. Признают да, мындайча айткандачы. И ошого бизге дагы тең тайлашалык, бизге дагы тартылалык деп көп заявкалар чыгып атат. Ошону менен биз сыймыктанышыбыз керек. Анан кыргыздын жигиттерин дагы бир жолу эң мыкты чоң аренага чыгарып, жете турган жерине жеткизсек, биз ошондо айтабыз. Биз кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн абдан бир чоң милдет жумуш кылып бердик депчи. Ошого сыймыктанышыбыз керек да. Жакшы. Эми кийинки суроомду чемпионубузга узаткым келип турат. Баягы элибизде аккан арыктан суу агат деп айтылган жакшы накыл сөзү бар. Сиздин ата тегиңизде дагы ушундай балбандар болсо керек. Бар болгондар. Балким атаңыздын жолун жолдогондурсуз. Мен мындай эмеге чыкпаса дагы үйдөгүлөр спорт менен баары эле машыгышат. Үйдө байкелерим бар. Бул жакка мени биринчи алып келген биякта агам бар, атаман кичүү. Ошо алып келип бияка спорт школого 2006 спорт школого берди, вольникке. Ошо окутуп бияка спортко ошол тартты мени. Жаш кезимден спортко кызыкчумун да. Ошол жака алып келип, анан 2008 ушу Эмил Токтогонов агайыма келдим тайбокска. Тайбокс менен көп машыгып жүрүп тайбокска чыктым. Тайбокстан мастер спортта чемпионат киргизе болдум. Анан бойлорго чыга баштады. Ошо валетудо деген мурда. Валетудо эле, ошо валетудон чыгып жүрдүк. Жакшы. Жакшы. Эми 2018-жылы кандай пландарыңар бар? Мына ошол туурасында кичине кыскача токтолуп өтсөңүздөр. Менимче 2018 биз мисалы 20 турнир өткөрүпбүз, мисалы 17-жылы, 2018-жылы азыр кезекте планда 22 турнир өткөзүү болуп атат. Эми быз сымалда башталды дегенде биздин биринчи турнирибиз 20 январда Москва шаарында Крылья Советовста өтө чоң турнир өткөн атабыз. Башталды дегенде биз Москвадан баштап атабыз да. Андай эле февралдын 10-орунда Кыргызстанда ВЭФ Pro Fight Auto
чоң турнир өтөт. Ал эми 25 февралда Web Global'da баягы спорт ордосунда аябандай чоң турнир өтөт. Февраль айына чейин 3 чоң турнир өтөт. Анан баягы биз примерно пландаштаганда азыр 2018-ге 22 турнир бар. Кыргызстан эмес, бул биякта азыр биз Грузияда турнир өткөзүлүп аткан, азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Тажикстанда 2 жол турнир өткөзүлүп атабыз. Казакстанда 2 жол турнир өткөзүлүп атабыз. Москвада дагы эле 3 ирет турнир өткөзөт болушубуз керек деп азыркы кезде пландарды койдук да. Москва шаарында эмес, баягы Екатеринбургда, баягы Санкт-Петербургда, Россиянын 3 шаарында чоң турнир өткөзүлүп атат. Анткени чындап келгенде бизден Екатеринбургда болобу көптөгөн спортчуларыбыз дагы ар дайым баягы Инстаграм болобу, соц тармактарында көп жазышат. Мисалы бизде өткөзсөңөр болот эле. Биз баягы билебиз, жакшы көрөбүз. Бизден да кыйын балдар бар. Ушул биздин улуттук спортубузду ушу биздин башка Москвадан тышкары башка шаарларда өткөзүп берсеңиз деген көптөгөн баягы суроолор жаралат. Ошого биз ылайыктап азыркы кезекте пландарыбыз 22 турнир өткөзүү 2018-жылы. Жакшы. Эми баягы спорт тайм көрсөтүүсүнө бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып баратат. Маегибиздин соңунда сиздерге эркин микрофон кыскача. Эми урматтуу НТС спорт телеканалынын көрөрмандары, жетекчилиги, сиздерге биз бүткүл дүйнөлүк Плато Эртаймаш федерациянын атынан, жетекчиликтин атынан, биздин мушкерлердин атынан терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Биздин Эртаймаш федерациясын сүйүп, бизге көрөрман болуп, биздин мушкерлерди колдоп, өзүңүз айткандай спорт олдосу толуп сыртта калып калганга чейин көрөрмандар болуп атат. Эми Кудай буйруса 2018-жылы баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, спорт менен машык кыла, сүйгүлө, Кыргыздын желегин Кудай буйруса бүткүл дүйнөгө желбиретип, Кыргыздын мен деген жигиттерин биз дагы чыгарганга болгон аракетти жумшайбыз. Сиздерден болсо колдоо күтөбүз. Жетекчиликке болсо сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. 2018-жылы жакшынакай аман эсен, толук түгөл баардыгыбыз дагы бир жаңы жыл тосконго жолукканга жетишелик. Чоң рахмат. Рахмат, айтканыңызды жаратканыбыз кабыл кылсын. Эми сиздин эркин микрофон. Биринчиден кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жана ошондой эле ушул НТС спорт каналынын жалпы жамаатына чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткенде чындап келгенде биздин аракет силер жок, бир болбогон нерсе болуп калмак да. Анткени ушу силердин канал аркылуу биздин спортчулар, биздин баатырлар, биздин мушкерлер эл Кыргызстанга билинип, көрүнүп, таанылып аткан баягы кезеги болуп атат. Ошондуктан силерге чоң ыраазычылык, чоң таазим силерге. Ал эми баягы кыргызстандыктарга болсо айтар элем, ушул 2018-жыл Кыргызстандын спорту гана үчүн эмес, Кыргызстандын деги эле Кыргызстан үчүн ийгиликтин жылы болсун. Ушул 2018-жыл ушу Кыргызстандын экономика болобу, политика жагынан болобу, баягы спорт жагынан болобу, баягы ийгиликтердин жылы болсун каалайт элем. Ал эми тилөөбүзгө ар дайым бар болгула, бай болгула, үстүңөрдө ачык асман болсун. Ал эми Равик Сооронбекович айткандай, биз колубуздан келген иш аракетибизди спортту өнүктүрүүгө биз жумшаарыбызга биз ант беребиз дегендей, ар дайым силерди биздин уюштуруп жаткан мелдештерибизди күтөбүз. Келиңиздер, бизди колдоп жүргөнүңүздөргө чоң рахмат. Рахмат. Актилек. Дагы бир жолу баарыңардын жаңы жылыңар менен бардык спортсмендерге, бардык эмелерге ден соолук. Сиздерге рахмат НТС каналына. Ушу 2018 жакшы жылдардан болсун. Ушу бардык спортсмендерге кааларым ийгилик болсун. Ушу дагы 2018 жылы Кыргызстан желегин дагы көп жакка желбиреткенге даярбыз. Бардык жаштарды спортко чакырып кетем. Баарыңар спорт менен машык кыла, кыргыз элим. Сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдиргим келип турат. Алтындай убактыңыздарды бөлүп, бизге ушул куттуу студиябызга келип, кызыктуу маек коруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык. Сиздерди дагы жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. 2018-жылы дагы көп ийгиликтерди күтөбүз сиздерден. Биздин кыргыз элинин, кыргыз жеринин желегин желбиретип, көп ийгиликтерди жарата бериңиздер. Ал эми спорт тайм көрсөтүүсү ушуну менен бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайт. Кызматыңыздарда болгон Гүлзада Жолдошова. Кайрадан көрүшкөнчө